Келген күнүңдү эмес, кетер күнүңдү ойло деген бир жакшы сөз бар экен. Алтын сатып байыбаган биз казино ачып байыбызбы? Буга бирден бир өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошол депутаттарды, ошол өкмөттү биз тамдаганбыз, шайлаганбыз. Эң биринчиден болуп мен чуркагам. Революция убактысында Садыр Жапаровду колдоп. Анткени мен ачык келечекке ишенгем. Садыр Жапаров, сиз динден жакшы кабарыңыз бар. Намаз окуган адамсыз. Ошо динде жакшы айтылат. Бул казино, кумар оюндары арам деп. Камчыбек Ташиев, мундан канча жаран, канча эне, ата сыйлаган, канча адам өлтүргөнүн да билесиз арам оюндан, казино. Мунун аягы жакшы бүтпөйт. Эсептешчү күн келет. Сондуктан мен муну менен өзүмдүн жарандык укугумду мен кайсы тарапта экенимди айтып билгизип атам. Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге болгон сый урмат, ишеним, үмүт дагы деле өчкөн жок, иншаллах. Себеп дегенде сиз Аллах Тааламдын сүйүктүү пендесисиз. Жөнөкөй адам жөндөн жөн падыша боло албайт. Алла Таалам сүйүктүү пендесине жана анын жакшы кылган иштери үчүн, жакшы ниеттери үчүн даражасын көтөрөт экен. Алла Таалам качан гана даражасын көтөргөндө эл дагы өзүнчө ал адамга болгон махабат артып, канча деген эл аны сыйлап, ал адам үчүн дуа кылып да калат экен. Мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз жакшы иштерди көтөрүп, эл үчүн элдин таламын талашып, Аллах Таалама жаккан иштерди кылган үчүн Алла Таалам сиздин даражаңызды бир эле көтөрүп, тим болбостон ушу канча деген элдердин сизге болгон сый урматын, махабатын сизге арттырып койду. Эми бул кичинекей сыноо болуп жатат азыркы учурда. Бул Алла Таалам канча даражаңызды көтөрдү, жана бир сыноо берип жөнөттү. Бул сизди түшүнүп жатабыз. Сиз мамлекетибиздин өнүгүшүнө, экономикабыздын күчтүү болушуна абдан эки көзүңүз төрт болуп, күнү түнү иштеп, талыкпай эмгек кылып жатасыздар. Ар кандай варианттарды иштеп жатасыздар. Бирок бул казино маселеси бул Алла Таалама жакпаган нерсе, бул сыноо. Алла Тааламдан сизге болгон канча деген кереметтүү жардамдар болуп атты. Мына сиздин душмандарыңыздарга каршы мына мисал келтирип кетейин. Кыш болот деп, кыш аябай суук болот деп көмүр маселеси өтө көтөрүлүп, сиздин душмандарыңыз колдорун мынтип сүйүнүп аткан учурда мына Алла Таалам кышты абдан жылуу кылып койду. Канча деген эл көмүрсүз, көмүргө муктаж болбой, ошону менен жазда келип калды Кудай буйруп. Андан сырткары мына кышы менен кар жааган жок, жутчулук болот, чөп чыкпайт деп ушундай бир сиздин душмандарыңыз сүйүнүп аткан учурда Алла Тааламдан сизге болгон жардам болуп, жазда өтө жаанчыл кылып, мына азыр чөп кандай чыгып атат, чөп укмуштагыдай көп болуп, мына Кудай буйрса быйыл жутчулук да болбойт. Эми Садыр Нуркожоевич, сиз жаңы президент болоюн деп атканда деле канча шаарыбызды смог болуп, түтүн каптап, 2 метр, 3 метр көрмөй турган жер. Мына сиз президент болуп шайланайын деген күнү кандай асман көк ачык болуп, бир да булут жок болду эле. Анын баары мына бүт видеолордо жүрөт. Биз ошонун баарын көрүп таң калганбыз. Мунун баары жөндөн жөн эмес, Садыр Нуркожоевич. Мунун баардыгы канча мына элдер сизге болгон махабат артып, сизге болгон сый урмат артып, ал элдин арасында мен да бармын. Дуа кылып, Аллах, ушул президентибизге ушундай күч кубат бере көр. Мына ниети жакшы, ой максаттары жакшы деп ушундай бир тилек кылып, дуа кылып турдук элек. Мына эми Садыр Нуркожоевич, акыркы үмүт, өчө элек үмүт. Сиз эми бул нерседен, бул сыноого сынып кала көрбөңүз, Садыр Нуркожоевич. Сизден суранабыз. Мына канча деген душмандарыңызга чырактарына май тамызып жатасыз. Мына сүйүнүп атышат азырчы. Мына эртең ушундай сизди даражаңызды түшүрүүгө негиз боло турган нерсе болуп атат. Канча деген мына рейтингиңиздин түшүшүнө, канча деген мына айт намаздарга да элдер барып атат, диндар адамдар бар. Ошонун баары дуа кылып аткандар. Эми кантип мындан кийин сизге дуа кылабыз, Садыр Нуркожоевич.
ошону бир жакшылап, акыркы точканы жакшылап коюп берсеңиз, бул арам деген нерсени арам катары муну жоюп эле салыңызчы, колдоңуз, Садыр Нуркожоевич, сизден сураныч. Мен эми муну канча кайрылуу жасап жүрөм, сизди колдоп жүрдүк, дагы деле колдойбуз. Мунун баарын сизди колдогон үчүн сизге айтып жатабыз, Садыр Нуркожоевич. Себеп дегенде сиздин душмандарыңыз күч алат мындан кийин. Аларга ошого негиз кылбаңыз. Аларга ошол жолдорун тороп салуу, бул казино маселесине чекит коюп салуу да. Садыр Нуркожоевич, сизден өтө сураныч.